Assalamu alaikum bir tuğan. Men бұл суроону жакын bir досумдун атынан бермекчимин. Ал мусулман эмес. Ал атын зикир кылынышын каалаган жок. Бирок ал инженер болуп иштейт. Бизге маалым, Куран заманбап илим технологияга каршы эмес. Бирок анда жер бетиндеги эң биринчи инсан бул Адам алейхиссалам деп айтылган. Бул болсо Чарльз Дарвиндин эволюция теориясына каршы келип калбайбы? Bir tuğanımız mındayça суроо берди. Куран жана илим технология ортосунда эч кандай карама-каршылык жок. Бирок Куранда биринчи инсан Адам алейхиссалам деп айтылган болуп, бул Чарльз Дарвиндин теориясына каршы келбейби? Ооба, мен буга кошуламын. Куран Чарльз Дарвиндин теориясына карама-каршы, себеби Чарльз Дарвин жөн гана теория айткан. Куран болсо анык фактылар китеби, теориялар китеби эмес. Ошондой эле, эгер Чарльз Дарвиндин калемине таандык болгон Түрлөрдүн келип чыгуусу аттуу китепти окуй турган болсоңуз, анда Чарльз Дарвин Бикл аттуу кемеде сапарга чыгат. Ал Калатропис аралдарына барганда үй куруу үчүн тумшугу менен тешик казып жаткан куштарды көрөт. Казылган тешиктердин узундугу куштардын тумшуктары узун же кыска болуусуна байланыштуу экенин аныктайт. Ушул күзөтүүгө негиздеп, ал өзүнүн табигый тандалуу теориясын илгери сүрөт. Бирок ал досу Томас Томсонго мен бул теориямды 100% тастыктай албадым. Бирок бул теория мага эмбриологияда рудименттик органдарды түшүнүүмдө жардам берди деп кат жазат. Демек чынында Чарльз Дарвиндин өзү дагы теориясында кемчилик бар экенин моюнга алат. Мына ошондуктан дагы мектепте кимдир бирөөнү мыскыл кылышмакчы болушса, эгер сен Чарльз Дарвиндин доорунда болгонуңда, анын теориясын тастыктаган болор элең, акыры куюп койгондой маймылга окшойсуң деп айтышат эле. Демек бул жөн гана теория, факт эмес. Мен бир да китепте эволюция факт деген текстти көрбөдүм. Баарында эволюция теория деп айтылган. Мындан тышкары профессор Граци ушинтип айтат. Жөн гана бир канча калдыктарга негизделип, биз маймылдан жаралганбыз деп айтуу бул акылга ой жүгүртүүгө керегинен артык эрк берүү. Бүгүн илим технология 4 баскыч жөнүндө сүйлөп жатат. Биринчиси муз доорундагы астралопитек, соң кроманьон, неандертал адам. Булардын баарынын арасында илим технология эч кандай байланыш таба алган жок. Ошондой эле маймылдан келип чыкканыбызга эч кандай далил жок. Молекуляр биология эксперти Хансис Грейк ушинтип айтат. Жөн гана ДНКдагы окшоштуктун негизинде биздин ата-бабаларыбыз маймылдар болушкан деп айтуу акылсыздык. Бул жөн гана божомолдоо гана. Дарвиндин теориясына каршы китеп жазган жүздөгөн алымдар бар. Дарвин теориясы ката экени алда канча мурда далилденип болунган. Бүгүнкү күндө кээ бирлер интернетте дагы ушул теорияны жактап жатышат. Бул жөн гана гипотеза. Бирок Дарвиндин дагы кээ бир пикирлери туура. Мисалы, алгачкы тирүү жандыктар сууда пайда болгону тууралуу көйгөй жок. Курандын Анбия сүрөсү 30-аятында ушинтип айтылган. Ошол сыяктуу кээ бир пикирлери туура. Бирок инсандар маймылдардан келип чыккан деп айтуу илим технологияга каршы. Бул жөн гана теория, факт эмес. Сурооңузга жооп бердим деген ойдомун.